Мейманым Кубанычбек Усмонбеков, Кыргыз диаспора кеңешинин төрагасы. Жаш мекендештер келип атпайбы? 11-классты бүтүп, тилекке каршы бир кесиптин ээси болбой эле келишет. Анан кийин бул жерден же орусчаны бир-эки кошуп сүйлөй албайт. Анан кийин ал болсо кыргыздардын жалпы аброюна тийген нерсе да ошол эле. Сен азыр Москвада ошондо бир комфортко түшүп калдым деп атасыңбы? Баягы келген мени Кубанычбек менен азыркы Кубанычбек эки башка Кубанычбек да. Айылда жүрсөң, Кыргызстанда жүрсөң кимдин баласысың деп сурайт да биринчи ирет. Анан сен айтасың, Түкүнчөнүн баласысың десең, ошого жараша баа берет. А сен четке чыккандан кийин сен кимдин баласысың эч кимге кызыктырбайт. Сени кыргыз деп кабыл алат. Ошол жерде бир четинен жүрөктү өйкөйт да. Менин балам магышуш кыргыз боло алабы депчи. Мындай жаңы келгендеги Россия жана азыркы Россия. Москва жергесинен дөбөтүнүн үстүндө турам. Мен кыргызча көп сүйлөйм Бишкекке караганда. Бишкекке барсам эле сразу 80 градуска буруп эле орусча сүйлөп калам. Саламатсыздар, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Биз Москвадабыз жана Москвада мигранттар тууралуу маегибизди улантабыз. Бүгүн болсо да бир кызыктуу мейманым бар. Мейманым Кубанычбек Усмонбеков, Кыргыз диаспора кеңешинин төрагасы. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Көрүп атканыма кубанычтамын. Бул Москвада билишимче 15 жылдай болду, силердин келгениңер. 14-15 жыл болду. Мен кимден интервью албайм, барды 14-15 жылдын тегерегин айтып атышат да. Баарыңар бир убакта келген окшойсуңар, э? Бул миграция баягы 2000 жылдан баштап эле башталды Россия жергесинде. Анан ошол убакта көп мекендештер ошо 2005тен кийин 2010го чейин келе баштаган. Анан 2010дан кийин экинчи революциядан кийин огош бетер талкып көп масса ошондо келди да. Анан биз баягы биринчи партия эмес, экинчи партия деп койсок болот. Ошого туш келип калдык. Үчүнчүсү болсо уже мекендештер революциядан кийин өтө көп келди бияка Москва жергесинде. Анан бүгүнкү күндө Россия жергесинде баш аягы 1 миллион 200 кыргыз бар деп атабыз. Россия жергесинде Москва шаарында 300дөн ашык кыргыз бар. 300 миңден ашык. Бул официалдуу данные. Алардын көбү жаранды калган, жаранды калгандары дагы 300 миңдей. Ошон үчүн 600-700 миң кыргыз Москва жергесинде эле, Московской областында. Мындай жаңы келгендеги Россия жана азыркы Россия. Силерди мындай кыргыздардыга бир аз мындай көз карашы жумшарып, мамилеси жумшарып калдыбы же ошол боюнча эле? Эми ал кезде бир аз оорураак болчу. Себеп деген миграциялык закон дагы оорураак болчу. Жергиликтүү калктын көз карашы да башкача болчу. Бара-бара оңолуп, бара-бара орустарга кыргыздар, орустардын көзүнө кыргыздар көзүнө сиңип, анан кийин азыр мурдага караганда көз караш жакшы эле, Кудайга шүгүр. Анан кийин бир эле мекендештер баягы Кыргызстандан жаш мекендештер келип атпайбы? 11-классты бүтүп, тилекке каршы бир кесиптин ээси болбой эле келишет. Анан кийин бул жерден же орусчаны бир-эки кошуп сүйлөй албайт. Анан кийин ал болсо кыргыздардын жалпы аброюна тийген нерсе да ошол экен. Ошон үчүн келе аткан мекендештерге айтат элем, жок дегенде ошо орус тилине жарым жыл болсо дагы үйрөнүп, китеп окуп, курска барып, ошентип бияк келсе өздөрүнө да жеңил болот иштегенге. Барга билесиздер, Евразиялык экономикалык биримдикке киргенбиз. Кыргыз мекендештер Кудайга шүгүр эмгек келишим негизинде эле жумушка орношуп иштесе болот. Бирок ошол орус тилин билбеген кесепети менен 80 миң алчы жигит, жашынакай жаш жигит болгондо 40 миңге иштеп калат. Айлыгы кыскарып калат. Барьер болгондо эле орус тили. Ошо орус тилине келип үйрөнүп, өзүнө тың жигит болсо, эми кыргыз мекендештер аракетчил эле баарыбыз кыргыздар. Анан кийин ошол себептен жакшы болмокта. Анан кийин бул жерден дагы билимдүү, илимдүү жердешиңди көрүп калсаң, сүйүнүп каласың кадимкидей.
бар экен деп. Анан кийин кээде сабатсыз мекендештер баягы фамилиясын да жаза албай ушул мекендештер де болот, ошолор абройду түшүрөт тилекке каршы. Айылда жүрсөң, Кыргызстанда жүрсөң, кимдин баласысың деп сурайт да биринчи ирет. Анан сен айтасың, түкүнчөнүн баласысың десең, ошого жараша баа берет. А сен четке чыккандан кийин сен кимдин баласысың эч кимге кызыктырбайт, сени кыргыз деп кабыл алат. Жакшы кылсаң да кыргызга сөз тиет, жаман кылсаң да кыргызга сөз тиет. Анан кийин Кыргыз диаспора кеңешинин биринчи максаты ошол кыргыздардын аброюн көтөрүү. Ар кайсы тараптан. Юридикалык жагынан болобу, маданият жагынан болобу, спорт жагынан болобу, билим жагынан болобу, баягы Кыргыз диаспора кеңеши жааматы болгондон кийин болгон аракетибиз ошо Кыргыз диаспоранын, кыргыздардын аброюн башка деңгээлге көтөрүү. Көбү сурайт, мисалы үчүн диаспора эмне иш кыласыңар, эмне менен алек кыласыңар, кандай иш алып барасыңар деп. Анан мен жөнөкөй эле жооп берем. Элчилигибиз бар биздин. Элчилик бул мамлекеттин жүзү. Диаспора болсо бул коомдун, элдин жүзү. Ошол айырмабыз ошол эле болгон. Бирок элчилик эгер жакшы иштесе, жакшы мындай иштер менен элчи келсе, силерге эле аябай жеңил болот да, э? Албетте. Эми мен өзүмдүн Россия жергесине келгенде 5 элчини 5 элчи менен иштештирмин. 5 элчи бүгүн быйыл 6-чы элчибиз менен иштешип атабыз. Ар биринин өзүнүн жакшы жактары бар, өзүнүн плюстары бар жана өзүнүн минустары бар. Кээ бирөө коомчулук менен жакшы тиешет, кээ бирөө системага салат, кээ бирөө мыкты дипломат мисалы үчүн. Ар биринин өзүнүн плюстары бар дагы, анан ар бири менен иштешип, ошо бүгүнкү күндө баягы кайсы элчилик келбесин да баары менен иштешкенге көзүбүз жетип калды да. Кээде коомчулук ошо элчиликке орусча айтканда подсказка берет. Бул тарапта иш алып барыңыз, бул жери минус болуп атат, ментиңиз деп. Кыргыздарда баягы улуу сөз бар эмес беле, көч бара-бара түзөлөт деп. Кыргыздардын көчү Россия Федерациясында Кудайга шүгүр, акыркы 10 жылда жакшы эле өзгөрүп, жакшы эле жакка барды. 2007-жылга келгенде көп мекендештер көчө шыпырчу эле, стройкада иштечү эле, оор жумуштарда иштечү эле. Бүгүн мисалы үчүн көчө шыпырган кыргызды көрсөңүз дагы өтө мындай анда-санда көрөсүз, анда-санда. То таң калыш менен карайсыз да, дагы эле көчө шыпырып жүрөбү дегендей кылып. Көп мекендештер азыр бизде кызмат услугаларда иштейт, официант болуп иштейт, повар болуп иштейт, алардын айлыктары жакшы. Магазинде кирсеңиз, сатуучу болуп иштейт, жашынакай. Көп мекендештер ишкер болуп, кичи бизнес менен, орто бизнес менен алектенип калган мекендештер да көбөйдү. Бул да жакшы көрүнүш, бул да кыргыздардын аракети. Такси жааматында байкасаңыз, такси менен жүрүп калсаңыз, 70% Москвадагы таксисттер кыргыздар, 70%. Анан баары эле ошол жанагы кыргыздардын аракетчилери. Улуу мундагы абаларыбыз айтып калат, Россия жергесинде биринчи келгенде ошол кезде көчөнү 70-жылдары татарлар шыпырчу эле деп. Татарлар бүгүн болсо Россия жергесинде ар кайсы мамлекеттик кызматтын ар кайсы деңгээлинде, уровенинде турат. Президенттин аппаратына чейин жетишти, мисалы үчүн. Анан бара-бара кыргыздардын да көчү түзүлүп, ошол деңгээлге биз да жетебиз деген ойдобуз. Анан кийин экинчи жагы болсо, көп мекендештер, мисалы үчүн менин 3 баламдын 3 баланын атасы болом, 3 баламдын Россия жергесинен төрөлдү да. Россия жергесинен төрөлүп, анан кийин алардын окружениясы орустар, орусча сүйлөйт, орусча ойлонот, бала бакчага орус бала бакча кылат, мектепке орус кылат, ошентип баягы ошол жерде бир четинен жүрөктү өйкөйт да. То есть менин балам магышуш кыргыз боло алабы депчи. Себеп кыргыздарда орусча айтканда невписанный закон деп коет, ошолор аябай жакшы иштейт. Жазылбаган закондор. Жазылбаган закондор. Мисалы үчүн үйгө ата-энең менен кичүү баласы калат, улуу баласы үйлөнөр менен өзүнүн боюн алып туруп жанына башка бозу тигип, өзүнчө түтүн болуп бөлөнөт. А бул жерде болсо мисалы үчүн орустар көрбөдүкпү? Бир тууган менен бир тууган ата-энесинин квартирасын талашып соттошот да, мисалы үчүн жүз карашпай калат. Кыргыздарда андай деген түшүнүк даже жок, мисалы үчүн. Андан тышкары
ата эне мисалы үчүн кичи баласы менен калат, мисалы үчүнчү. Ошондой. Кыргыздарда мындай түшүнүк бар, ата эне Кудайдын астында балдарга караганда дайыма жогору турат, мисалы үчүн. Ошондой баягы жазылбаган закондорубуз бар, өзүбүздүн улууга урмат деген законубуз бар, кичүүгө ызат деген жазылбаган мыйзамдар бар кыргыздардын. Ошо болсун деп улуу баламды быйыл Кыргызстанга жөнөтүп, мектепке тапшыртып, 6-класс болду, ошол жактан окуп атат. Жок дегенде бир аз жуурулуп, мээрим чоң эне менен чоң атасынын жанында болсун деп. Мисалы үчүн кичинекей чакта эстесек, тайнебиздин, тай атабыздын, чоң атабыздын, чоң энебиздин жанында айылда жүргөн кездер баягы жылуу сезим менен барып, азыр айылга барсаң да ошол ностальгия менен жашайбыз да. Огородко чыгып алып, жанагы кичинекей чакта чыккан өрүктүн башына чыгып, ошону өрүктү жейсиң, тиги алманы үзүп жейсиң, огороддун башына кошуна барып алча үзүп жейсиң, баягы ностальгия менен. Булардын ностальгиясы тилекке каршы кичинекей балдардыкы биякта калды. Ошол жаатына да Кыргыз диаспора кеңеши азыр өзүнүн деңгээлинде жумуш алып баратат. Биякта вот келгиле кыргыз тилинде сүйлөйбүз деген дагы өзүнчө долбоор ачканбыз. Бепбекер окуйт. Ал долбоорду болсо ошо Кыргыз диаспора кеңешинин билим жагынын координатору Роза Адышева эжебиз окутат. Андан тышкары маданият тармагында Дамира Казакбаева деген эжебиз бар. Ал эжебиз болсо боз үйлөрдү, боз үйү бар, ошо боз үйдү Москванын ар библиотекасына алып барып, баягы көчмөн культураны көрсөтүп, ошентип маданият алда көрсөтүп атат. Кыргыз диаспора кеңеши Кудайга шүгүр эми ар тараптуу жумуш алып баратабыз. Колдон келишинче. Бул бияка келсем эле, кыргыздардын дилгирленип, бир нерсени үйрөнөм деп, ар кандай тренингдер мода болаттыр азыр силерде. Китеп окуу мода болатыптыр. Москвадан көп жаштар жазаттан азыр кандай китептерди окуп атабыз, эмне кылсак болот, анан кандай курстарга барсак болот деген нерселер. Анан бир чети андай нерсе деле сүйүндүрөт да. Анан чогулуп эле аябай бир иш чараларыңар аябай көп го, ынтымакташып жасаган. Баягы чет жерде жүргөндөн кийин адамдар негизи бир жааматка кошулгусу келет экен да. Бул адамдын өзүнүн натурасы экен. Сөзсүз жаамат болуп, ошентип кошулганга, бириккенге эмнегедир адамдардын өзүнүн предрасположениясы бар экен. Анан кийин кызыктар менен бул жерде баарыбыздын тагдырыбыз бир эле. Баарыбыз катуу кылып калышы мүмкүн, мусапырбыз эми. Чет жерде жүрөбүз да, үйдө эмес. Ошон үчүн жаамат болуп, өзүнүн кызыктары менен биригип жүргөн жааматтар өтө көп. Анан кийин ошо коомчулук иште диаспорада эле, мисалы үчүн маданият тармагында эле бир нече топ бар. Фольклордук топ, театралдык топ, ырчы бийлер тобу өзүнчө ошентип бир нече топтор болуп. Бир маарек өткөрсөк, мисалы үчүн Нооруз өткөрсөк, ар бирине чалып, эжеке ушундай Нооруз өткөрүп атабыз, кандай салым кошосуз, байке ушундай Нооруз өткөрүп атабыз, кандай салым кошосуз деп эле баягы көптү күрсөгөлү болот деп чогулуп эле килейген бир маарек болуп калат да. Анан ошонун бүт баарын на общественных началах деп бирөө да бир тыйын албайт. Ошо идея үчүн, намыс үчүн, биригиш үчүн ошол нерсени кылгандан кийин эмнегедир адам баласы ошо рахат алат да, ар бир өзүнүн ошондой кыргыздар көп. Москва жергесинен дөбөтүн үстүндө турам. Мен кыргызча көп сүйлөйм Бишкекке караганда. Бишкекке барсам эле сразу 180 градуска бурулуп туруп эле орусча сүйлөп калам. Москва жергесинде Бишкекке караганда көбүрөөк кыргызча сүйлөсөт экен. Бул жерде кыргыз жааматы өтө көп. Анан ар бирибиз эле биякта ошо бир туугандай эле болуп калганбыз. Ошон үчүн коомдук активисттерде жааматтар көпчүлүгүнөн бул да жакшы нерсе эми, баягы өзүбүздүн деңгээлде маданиятты көрсөтүп. Анан кийин патриоттук сезим деген ошо четте жүргөндө такыр башкача өрчөйт да. Себеп деген Кыргызстанда ким менен атаандашасың? Эч ким менен атаандаша албайсың да, баары эле кыргыз да, мындайча айтканда. Бул жерде мисалы үчүн армян диаспорасы өзүнүн желегенин көрсөтүп, биз армянбыз деп атса, бияктан туруп алып, биз кыргызбыз деп минтет экенсиң. Толтура казак бир туугандар, өзбектер, башкалар өзүнүн желегин көрсөтсө, ошондон кем калбай бирок ашса ашалы деп, ошо өзүңдүн намысың менен ошол желегиңди көтөрүп, тууңду көтөрүп, ак калпаңды баса кийип алып,
ошолордун арасында жакшы жагынан көрсөткүм келет экен да. Ошол себептен патриоттук сезим бул жерден такыр башкача өрчөйт да. Такыр башкача. Жана сабатсыз келип атышат, өз фамилиясын жаза албагандар келип атышат деп окуп калдым да. Анан баягы ошолорго атайын курстар ачылып атканы бар экен, атайын аларга сабак берген. Анан мындай бара жогорку окуу жайларга тапшырса, Москвада окуйм десе, жогорку окуу жайда кандай сон болот эле? Бизде көп элеби андай практикада? Андай практикада көп эле. Анан кийин ошол тиги быйыл күздөн баштап да ошо бир нече вуздар менен бияктан сүйлөшүүлөр жүрүп атат, чтобы кыргыз жарандар ошол жака тапшырсын, ошо билим алсын депчи. Себептеген бизде ошо жаштар канаты түзүлгөн, азыр 400 прогрессивдүү жаштар. Жаштардагы бизде 3 категорияга мен бөлүп койдум. Мен өзүмдү 3 категорияга бөлүнөт. Биринчи жаштар, биринчи категорияда жаштар. Россия жергесинде кыргыз жаштар. Аларга эчтеке кызыктырбайт. Жумуш үй, Кыргызстанга тыйын салат, жумуш үй, кээде дискотекага барып, кафеге барып, ойноп, бийнеп, кайра жумуш үй. Аларга эчтеке кереги жок. Аларга коомда кереги жок. Аларга мындай жаңы обществода кереги жок. Алар өздөрү менен өзүнүн кичинекей эле достору тең кругу бар, ошолор менен эле жүрөт, бүттү. Экинчи жаштар болсо, булар спортчулар. То есть ар кандай спорт жааматы бар. Күрөштүн мушкерлер бар, волейболисттер бар, футболисттер бар. Булар өзүнчө жаамат. Булар ошолор эле кызыктырат, анан башка нерсе кызыктырбайт. Үчүнчү жаамат болсо, жаштар. Бул мен ойлойм прогрессивдүү. Булар студенттер, жеке ишкерлер, өзүн өзгөрткүсү келгендер, коомго кызмат кылгысы келгендер, элге кызмат кылгысы келгендер безвозмездно бардын. Ар ким өзүнүн идейный ошо коомго кошулайын, салымымды кошоюн деген жааматтар. Булар да аз эмес, булар да көп эле. Ошол жаамат азыр бизде түзүлүп от. Жаштар канаты деп түздүк. Көптөгөн жумуштарды алып баратат, өзүнүн деңгээлинде жакшы жагынан көрсөтүп. Ошолордун арасында баягы курс өткөндөр да бар, англис тилин өткөндөр бар, орус тилин өткөндөр бар. Бирок ошончо дагы мен ойлойм, бул бүт билимсиз жаштардын, билимсиз эмес, билими сапатсыз жаштардын эң негизи тамыры бул Кыргызстанда бала бакчадан башталат. Эң бала бакчадан. Бала бакчадан бала кандай фундамент алса, мектепке барып туруп, мен мисалы үчүн эми айылда окугам. Мага мугалимдер жакшы билим берген, бирок мен баягы 100%га ошо билимди алганга кызыктар болгон эмесмин. Мен ошону Бишкекке келгенден кийин өзүмдүн жанымда группалаш балдарымды көрүп туруп, аябай прогрессивдүү жигиттер болчу да. Биринчи курска келгенде эле англисче, түркчө билчү, эки тилде кенен сүйлөчү, орусча так сүйлөп, ошондой группалаш балдарым болуп туруп, анан мен ошондо түшүндүм да, мен айылдан тилекке каршы жакшы билимди албай калыптыр. Мен жок, мугалимдерди жамандабайм, бирок мен ошого кызыктар болгон эмесмин өзүм. Ошондо мен бир өкүнгөм. Ошол себептен мектептен Кыргызстанда эгерде пока биз ошо билим системасын өзгөртмөйүнчө, салым кошмоюнча, биздин жаштар төмөндөгөндөн төмөндөө эле кете берет. Билим системасын өзгөртүш үчүн биринчи ирет мону оку деп заставить эткен болбойт да, мен оюмчачы. Просто кызыктар болуш керек жаштар. Ошого кызык кылып туруп, жанагы бизде рамка системадагы образование болуп калган, эски системада. Ошону өзгөртүп, башка системада өзгөртүш керек. Себептен баягы кыргыздардын каныбызда бар да, биз көчмөн калкпыз да, биз отуруктуу калк эмеспиз. Биз сөзсүз мындай жылып туруш керек, өнүгүп туруш керек. Бир движение, кыймыл болуп туруш керек да. Кыймыл болбосо стагнация болот да. Мисалы үчүн сууга деле кошумча суу кошуп турбаса, ошо суунун сасып баратканын кесепети да. Экинчи. Бак деле өспөй калса, значит чирий баштаганын, өлө баштаганын кесепети да. Ошон үчүн кыймыл керек, өзгөрүү керек. Өсүү процесси болуп туруш керек. Өсүү процесси естественно болуп туруш керек. Негизи бакыт ошондо экен да, адам баласында. Бир токтоп калса, демек өлүм. Адам дайыма өзүнүн үстүнөн иштеп, өзүнүн үстүнөн бир жакын билимдерди алып, башка өлкөлөргө барып көздөрү ачылганда, анан да бир өсүү процесстер пайда болот экен да. Чынында эле бул Москвага келгенде
кадимкидей мындай ой жүгүртүүсү, жашоого болгон көз карашы өзгөрүлүп, анан бир аз мындай жаңы келгенде такыр башка адам, а биякта жашап аткан такыр башка адам болгон учурлар көп эле болсо керек, Болгон учурлар көп эле, бирок баягы психологда айткандай, ар бир адамдын өзүнүн зона комфортасы болот да. Анан кийин зона комфорта чоңойгондон кийин, мисалы үчүн, бир определенный моменттерде мен деле ойлоп атам, мен өзүнчө мен дагы бир стагнацияга түшүп калдым. Себеп деген баягы келген мени Кубанычбек менен азыркы Кубанычбек эки башка Кубанычбек да. Жаш кездеги менен биринчи келген. Жаш кезде келгенде кадимкидей көзүң ачылып башка шаарга келдиң, бүт баары такыр башкача көрүнүп, мисалы үчүн ошол кезде Кыргызстандан келгенде, Кыргызстанда менин атам айыл өкмөтү болуп иштечи, айыл өкмөтү болуп иштеп жүрүп, айлыгы болсо $70 беле, же $80 беле ошондой эле болчу да, доллар менен салыштырмалуу. 3000 сомбу, ушундай эле сом болчу. Бул жакка мен ошо 2007-жылы келгенде орточо айлык $1000 болчу. Ол эң аз айлык. Мен баягы официант катары, мен бармен болуп иштеп калып, ошондо 15.000 рубль алчумун. 15.000 рубль ал кезде ошол $600 болчу. Ошол кезде. Анан кийин андан тышкары чай, майда чүйдө фейнитте чыгып, ошо бир $700-800 айын алчу экенмин. Ошондо баягы жергиликтүү калктардын жогорудагы тиги президентине болгон көз карашын, өзүнүн богу работада болгон көз карашын көрүп алып, негативдүү көз карашын көрүп алып, мен таң калгам да. Бекер айтып айтты, все познается в сравнении деп. Ар бир нерсе салыштырганы болот да. Ошон үчүн Кыргызстанга салыштырмалуу Россия ошол кезде бул аябай прогрессивдүү болуп көрүнгөн мен үчүн. Россиядагы ошол жерде орустар болсо өздөрүн, акасы бул Европанын өнүккөн өлкөлөрүнө салыштырып, аларга караганда балким төмөндөрөөкпүз деп ошондой состоянияда болчу экен да. Андан кийин ар бир нерсе салыштырмалуу болот. Зона комфорта чоңойду. Андан кийин азыркы убакта стагнация, мага дагы бир башкача вызов деп коебу, орусча айтканда. Ошондой нерсе керек окшойт. Өзүңө кайра жаңы күч менен көтөрүлүп, жаңы вызов коюп, жаңы тоолорду багындырып дегендей. Бул адамды бир мындай чыктың, анан зона комфортта көнүп калдың, анан баягы эски калыбыңа түшүп калдың да, анан дагы өйдөрөөк тоо издей баштайсың да, өскөнгө. А сен азыр Москвада ошондо бир комфортко түшүп калдым деп атасың да? Азыр ошол мен быйыл, то есть мурдагы жылы 2021-жылы марттын аягында, апрелдин башында ошо Кыргыз диаспора кеңешинин төрагасы болуп шайлашты. Анан кийин бул мага жаңы вызов болду да, ушундайча айтканда. То есть эми жаңы чакырык, эми ушул эки баягы өзүмдүн как менеджер качествомду ушул жерден көрсөтөйүн деп, баягы салымды кошоюн деп өнүктүрүүгө аракет кылып, азыр колдон келген аракетти жасап, ошо Кыргыз диаспора кеңешине чоң салым кошоюн деген ниетте жүрөм. Быйыл эле шайландың, Быйыл эле шайландым. Анан буга чейинки жолдоруңду айтсаң, бармен болуп келдиң, анан дагы? Көп жумушту өттүм. Бармен болуп иштедим, курьер болуп иштедим. Это вот андан бир фондто менеджер болуп иштедим. Анан кийин жеке ишкерге өттүм. Жеке ишкерчиликтен дагы бир нече бизнестерди баштап, ар кандай кичинекей өйдө учуп, ылдый түшүп, баягы жашоонун өйдө ылдыйын көрүп, анан кийин бара-бара ошентип бүгүнкү күнгө чейин ар бир күн бул адамдын өзүнчө эле неме да, жаңы жеңишке алып келчү нерсе да, ар бир күн. Анан кийин кээ бир күндөр өйдө болот, кээ бир күндөр ылдый болот. Анан кийин ошентип бара-бара ошо Кыргыз диаспора кеңешинин жетекчи болуп, анан кийин жетекчи болгондо бул жерде уже такыр башкача көз караш менен баягы жеке өзүңдүн оюңду карабай, бул элдин көйгөйүн берсе эле карап калат экенсиң да, мындай чоңураак масштабтачы. Ошон үчүн ошол иш аракетиндебиз дагы эле. Сиз ошондо сиз бул диаспора канча кыргыздардын баарын эле жалпы жонунан карашабы? 300 000 киши деп атасызбы? Расмий түрдө.
Эми бул коомдук уюм да. Анан кийин коомдук уюм азыр болсо ошо Москва, Московская область деп вот эки региондон Минюстан каттоо өттүк. Минюстан. Значит, биз Москвадан, анан Московская областьтан, Москва областынан иштегенге акыбыз бар. Акыбыз бар. Мисалы үчүн элементарно кандай эме иштейбиз? Мисалы үчүн мекендешибизди бир жумушчу айлыгын бербей жүдөтүп атса, бизге кайрылат. Мисалы үчүн биз болсо ошо расмий түрдө нерде Москвада, Московская область болсо расмий түрдө ошо кат жолдоп ошо жумушчусуна ошондой биз диаспора болобуз, биздин мекендешибизге тыйын маянасын бербей атыпсыздар, ошону берип коюңуздарды суранабыз деп кат жөнөтөбүз мисалы үчүн. Анан ал жооп берет: ооба, мен азыр мүмкүнчүлүгүм болбой атат, бирок мен төлөп берем азыр. Бул же болсо экинчи жолу болсо айтат: жок, мен төлөй албайм, себеп деген силердин мекендешиңер мындай иштерди кылды деп туруп төлөбөйм деп коюшу мүмкүн. Андай болсо биз экинчи жолго барабыз, то есть ошол жергиликтүү органдарга, прокуратурага, следственный комитетке, эмгек инспекциясына бүт баарына кат жолдоп, ошо фирманын реквизиттерин указать этип, фактылардын бүт баарын далили менен чаптап туруп, каттардын баарын жөнөтүп, анан кийин ошо кийинки этапка өтөбүз. Кийинки этапта болсо ошол жана мен айткан органдар жумушчуга чалып туруп, анан кийин чара көрө баштайт. Ошон үчүн пока эки региондо ошол иштерди алып бара алабыз да, мисалы үчүн. Азыр анан кийин Кудай буйрса пландарыбыз да бар. Ошо Россия жергесинде диаспоралар уже калыптанган диаспоралар бар. Вот бирок диаспора калыптана элек шаарларга, областтарга барып, региондорго дагы көбөйөлү деген. Азыр 2022 жылы ушундай максаттарды койдук, Кудай буйрса. Эми бара-бара ошо балким толук Россия жергесинде ошол диаспора официалдуу түрдө иштеп калат да, Минюстан өтүп. Бул жерде закон катуу иштейт. То есть жөн эле мен диаспоралым деп айта албайсың. То есть бул жерде сөзсүз документ керек, мыйзамдын чегинде болуш керек бүт баары. Мунун баарын элчилик жасаш керек эмес беле дейм да. Неге мындай? Эми элчиликте орточо эсеп менен айтканда азыр консулдук бөлүмдө 20-25 юрист бар. Консулдук бөлүмдө. Экөөсү паспорт бергенге отурат. Экөөсү айлык менен иштейт. Экөөсү жана азыр праваны да кошуп койду, права. Бирөөсү консулдук учетто, бирөөсү тиги жана ЧП, чрезвычайный груз 200 ошо майда чүйдө боюнча. Ошентип физически жетишпейт. Элчилик азыр баягы документ бере турган орган катары иштеп атат да, бизде Россия жергесинде. Кеп деген 700 миң кишинин, эми 1 миллион 200 миң киши Россия Федерациясы боюнча паспорт алмаштырыш керек, миграционкасын жоготот, тигине мениш керек, балдарысына СВР алыш керек, паспортун жоготот, ошентип отуруп, баягы күндө барсаңыз элчиликте жык-жыйма киши. Ошонун бүт баарын физикалык жактан жетишпейт да. Анан кийин бул Кыргыз диаспора кеңеши биз баягы коомдук иш болгон менен, бирок ошо элчиликтен бир какой-то жумушун алып, жеңилдик жасап атабыз. Бул дагы биздин баягы патриот катары, Кыргызстандын жараны катары мамлекетибизге кошкон өзүбүздүн кичинекей болсо да салымыбыз. Вот, кичинекей болсо да салымыбыз. Анан кийин колл-центр ачып койдук бияктан. Ошо колл-центрге күнүнө жок дегенде бир 20-30 киши кайрылат. Ар кандай вопростор менен. Элчиликке да чалат. Бирок элчиликте колл-центр 2-3 эле номер бар, постоянно занят, мисалы үчүн. То есть жооп беришет, жооп бербейт деген жок, жооп беришет, бирок дайыма биздин колл-центр болсо буга караганда бир аз бошораак, ошон үчүн элдер чалып туруп, биздин эле кыздардан, ажестерден толук маалыматты алып туруп, кээ бирөөнө мекендештерге маалымат эле жетишпейт да. Ошо маалымат жетишпейт. Россия жергесинде вот паспортумду жоготуп алып, эмне кылам? Вот. Ошон үчүн азыр Кыргыз диаспора кеңеши биринчи максатыбыз ошо жумушка биринчи орношор менен эле биринчи айда эле биз ошол YouTube канал ачтык. YouTube каналда бир нече суроолор бар, мисалы үчүн Кыргызстанга кетиш үчүн паспортуңуз жок болсо кантип кетиш керек деген суроого кичинекей видео кайрылуу. Ошону мекендеш көрөт дагы, всё түшүнүктүү деп. Андан тышкары ошол экени биз блогерлер менен сүйлөшүп алганбыз. Биз өзүбүздүн каналга кыргызсак дагы алар дагы бөлүшүп, өздөрүнүн каналдарын ошо жайылтып, ошо маалымат жетпей. Анан кийин маалыматтагы ар кандай маалымат болот. Россия жергесинде өтө көп
баягы мусор болуп кеткен маалыматтар да көп болчу. Ошону диаспора биз азыр Кудайга буйруса бир калыпка келтирдик. Диаспорадан чыккан маалымат бул значит текшерилген маалымат деп тур, элдердин аң сезими ошол жерге кирди. Көчөдөн эле тиги бир ушак айтып койсо ушакка ишенип эле элдер мынтип септеген официалдуу мындай портал жок болчу да. Эми вот диаспора болсо официалдуу порталыбызды ачып алып туруп, бүт соцсеттерден ачтык. TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, Одноклассники бүт жакта бар. Кимге эмне оңой болсо ошол жактан кирип туруп эле маалыматты алат. Аяктан ала алган маалыматтын колл-центрге чалат да ошол жерден алып алат. Ошо биздин биринчи максатыбыз ишке ашып, бир аз да болсо жеңилдик мекендештерге жаратып калдык. Бул маданий иш-чаралар көбөйсө, бул кыргыздарга кандай пайдасы тиетпи? Беле? Жок, маданий иш-чаралардын дагы алардын бир нече өзүнүн баягы бул адамдын көз карашы ар кандай да. Билесиң да, мисалы үчүн. Элементарно баягы өткөндө сенин сүрөтүңдү эле бирөө жакшы көз караш менен карабайт да, бирөө жаман көз караш менен карабайт да. То есть ар канча киши болсо ошончо ой экен да. Анан кийин ушунчалык бир маданий иштерден дагы, спорт иштен дагы, диаспорага тиешелүү кыргызга пайдасы тие турган ишти дагы монтип чыгарып, көрсөтүп, мондайдан кылып уюштуруп койсоң, сөзсүз арасынан бир 10-20% чыгат да, мунун эмне кереги бар, мынтип эле жүрбөйсүңбү, тигинтип эле жүрбөйсүңбү деп, мисалы үчүн ошондой бул демек баягы ошол жарандын өзүнүн тилекке каршы аң сезими төмөн ошо деңгээлге жеткен эмес да. Жана 3-кө бөлдүң го. Ошону бул жана төмөнкү катмарын кантип аны өзгөртүү мүмкүн эмеспи? Никаким образом. Өзгөртүү мүмкүн. Аны өзгөртсө болот. Муну үчүн ошол жаштардын бир нерсеге кызыктырыш керек, жакшы нерсеге кызыктырыш керек. Мотивациясын ойготуш керек, балким ичиндегисин таптырыш керек. Ошентиш керек, мисалы үчүн көп мекендештер баягы биздин диаспораны деле колл-центрге чалганда же болбосо диаспорага кайрылганда баягы неме катары сурайт да бизденчи. Ошо диаспора буга баягы жасаганга мажбур по-любому мындай одолжение катары сурайт. Силер мону кылбайсыңар, мынтпейсиңер, тигинтпейсиңер. А коомдук ишкер болсо, мисалы үчүн биздин мамлекеттен бир тыйын да бөлүнбөйт. Кыргызстандан да бөлүнбөйт, Орусиядан да бөлүнбөйт. Мисалы үчүн биякта болгон ошол офистин арендасы дагы, биякта болгон юристтердин айлык маянасы дагы аларда болсо ошо өзүбүздүн ишкер мекендештери менен, жамаат менен чогулуп, ашар медаты менен бүтүрүп иштеп атабыз да. Мисалы үчүн мисалга алсак, ошо кыргыздарга пайдасын тийгизип калалы деп. Мисалы үчүн өткөндө биздин пайдабыз, ушу офистин пайдасы казак туугандарга дагы тийди. Баягы Казакстанда окуя болуп атканда казактардын көп блогерлери кыргыздарга рахмат айтып, септеген бияктан калкылаган казактарды тамак берип деп уктуңарбы ошол нерсени? Вот. Ошол эки нерсени болсо, мисалы үчүн биякта мекендешибиз колл-центрге чалды. Колл-центрге чалып, аэропортто казактар 2 күндөн бери уча албай жатат. Ачка, барар жери жок. Эмнеге ачка десең, Казакстандын жана карталары, банковскар бүт бара блокировка кылып, акча ала албай калыптыр. Москва жергесинде акчаң жок болсо, сен көчөдө каласың да, негизи бүт бара билет муну. Эч кимге керегиң жок дегендей сөз. Ошентип калгандан кыргыз жамааты тайпабыздан сүйлөшө койбой эле тез эле. Бирөөсү плов жасай койду, бирөөсү магазинге барып продукт алып келе койду, экинчиси машиналар менен келип, үчүнчүсү суу алып келип, ошентип бат эле бир жарым саат, 1 сааттын ичинде чогулуп, чечим кабыл алып туруп, сумкалар менен аэропортко бардык. Барсак, казак туугандар жаткан экен, бүт барын тамак таратып берип, авиакомпаниянын өкүлү менен сүйлөшүп, эгерде эртең уча албай калсаңар, эртең да бизге айтып койгула, эртең да келип ысык тамак алып келебиз деп аябай ыраазы болушуп, казак бауырлар, туугандар. Анан кийин ошентип, аларга дагы бир пайдасы тийип калды да. Бул ошо болгондо эле бир ошо чечим кабыл алган, бизге ошондой бир колл-центр керек экен деп. Ошол азыр иштей баштады. Азыр вот сайт түзөбүз, приложение түзөбүз, бара-бара чтобы кыргыздардын жашоосун жеңилдетиш үчүн. Көп мекендештер бай жумушка орношуудан дагы аксайт. Ошол функцияны дагы диаспора колубузга алалы деп атабыз, жумушка орноштуруп. Вот көп мекендештер страховка жагынан ден соолугу болуп калса, мисалы үчүн
баягы маалымат жоктугунан да биякта ОМС деген система иштейт кыргыздарга. Бирок мекендештер ошо ОМСти алып туруп больницага барып көрүнө албайт. Операция болсо анан баягы толтур акча, очойгон акча төлөп калат. Ошонун баарын жанагы Евразиялык экономикалык бирикменин негизинде биз бекер ала алабыз бул жерденчи. Ошо боюнча маалымат берип иштеп көп мекендештер ошо ОМСти алып бергенге жардам бердик мисалы үчүн. Вот ошентип эле көп иштер жүрүп атат, Кудайга шүгүр. А жанагы кыргыздарды патриоттук сезимин ойготуш үчүн ошонун деңгээлинде бир кичинекей маареке кылыш керек экен. Ошо кишинин деңгээлинде. Ар биринин өзүнүн комфорт кээ бирөөнө болот, маданият иштери кызыктырбай атат, такыр элечи. Балким ошол чөйрөнүн, ошол жааматтын өзүнүн деңгээлине түшүп туруп, ошондон сооруп чыгарыш керек өйдөрү. Анан кийин бул жерде баягы жаамат менен жүрбөсөң ар кошкон улуттар бар. Анан кийин кээ бир мекендештер баягы патриоттук сезимин дагы жоготуп баштаган учурлар да болот. Себеп деген ал мындай состояние ар бир кишиге келет да башынан. Анан кийин бара-бара кайра Кыргызстанга барып келип мээримди күчөткөн сайын ошо эки үчүп патриоттук сезим ошондон болот. Вот. Анан бияктан көп мекендештер менен сүйлөшкөндө бияктын жарандыгын алып аткандары көп экен. Анан бияктан үй алып ипотекага, анан эми ипотека үй алды дегениң бир жок дегенде эле анысы 10 жыл төлөй турган болсо, бери жак дегенде элечи. Анан биякта Орусияда биротоло калып калчудай түрлөрү бар экен да. Жакшыбы бул нерсе? Же Кыргызстанга кайтышы керекпи бардык жаштар? Ал жарандык боюнча болсо көп мекендештер жарандык алды. Андан тышкары азыр Россиянын банктары ошо кыргыз мекендештерге ипотекага да жеңилдетип бере баштады. Эми муну баягы кандай көз караш менен карай турган бар да, мисалы үчүн. Бир эле толук шаарды бир жагын кара кылып, бир жагын ак кылып койсок, бул турган жердеги киши бул кара деп айтат, биякта турган киши бул ак деп айтат. Экөөнүн тең ою туптуура. Себеп деген билбейт да, бияга кара, бияга ак экен. Ошондой эле, мисалы үчүн көп мекендештер, мен айтсам эле 15 жыл биякта жашап атамбы. Мен мисалы үчүн бул жерден үй албаганда 15 жыл мындай эле жөн эле аренда төлөмөкмүн. Ошол ой менен бир чети жакшы. Ушул ой менен, то есть жок дегенде текке кетирбей, ошол акчаны өзүңдүн үйүңө төлөп, кийин Кыргызстанга көп мекендештер баягы ой менен кийин Кыргызстанга кетсем дагы, биякты арендага берип коюп, Кыргызстанда жашай берем деп, бул баягы жакшы жагы. Вот. Эми баягы медалдын экинчи тарабы болсо, жаман жагы болсо, ошол ипотекага алган киши 10 жыл деп сиз дагы азыраак айдап койдуңуз, 20 жылга. Өзү ошол жака байланып калды да, мисалы үчүн, өзүн байлап, арканы жок, өзүнүн бул жака казык менен байлап койду. Ошон үчүн баягы жаңы бияктан төрөлгөн поколенияны биякта калып калышы мүмкүн, риск болуп, баягы өзүнүн кыргыз сезбей, жарым орусча сезип калыш мүмкүн да, аң сезими мененчи, орус болуп, орусча сүйлөп. Мисалы үчүн мен эле балдарым айтсак, кыргызча араң-араң зорго сүйлөйт, бар эле орусча мисалы үчүн. Бирок антейин десең, баягы миграцияда башка өлкөлөрдүн тарыхын алып келгенде, Турцияны алганда, баягы экинчи дүйнөлүк согуштан кийин бүт баардыгын Европага көчүп, Европаны жасап, анан кийин биринчи поколение ошол жакта калып, экинчи поколениясы келип туруп, анан Турцияга салымын кошуп, Турцияны баягы өнүктүргөн да. Балким ошондой дагы учур болушу мүмкүн. Ошон үчүн тарыхыбызда кыргыздарды Кудай эле сактады да. Тиги күндөрдөн баштап, Мадехандан баштап, ошондон бери канчалаган ассимиляция болду, канчалаган калктардын үстүбүздөн бийлеп, бизди басып алды. Ошонсо дагы баягы өзүбүздүн кыргыз экенибизди жок дегенде, кебетебиз өзгөрсө дагы, мисалы үчүн, кыргыздар айтат го, тиги узун бойлуу, сары чачтуу, көзү көк, мындай денесинде бүт татуированный деп коет, ошондой калк болгон өзүнчө деп, лесной калк болгон депчи, токойдон калк болгон деп. Кебетебиз өзгөрсөк дагы баягы кыргыз деген атыбыз өчпөй калганына Кудайга миң мертебе шүгүр да. Ушуга үчүн аябай бактылуу калкпыз. Жерибиз бар өзүбүздүн, Кыргызстаныбыз бар.
мекенибиз бар, желегибиз бар, туубуз бар. Бул биздин логотипте деле кыргыздар эч качан акчанын астынан, бийликтин астынан чогулган эмес да, туунун астынан. Идея, цель, максат бул бир эле ошо туунун астына бириккен. Анан ошо туубуз бар, Кудайга шүгүр. Канча деген башка калктар жүрөт. 20 миллион, 50 миллион, мисалы үчүн жери жок, туусу жок, өзүнүн суусу жок дегендей. Аларга мисалы үчүн баары бир кайка жашайт. Ошон үчүн кыргыз болгондон кийин мен мисалы үчүн ойлойм ушу. Жашынакай карылыгында кыргыз жери менен өткөрөм. Анан кийин мен балдарым менен ошол жака барыш үчүн колдон келишинче бүт аракетти кылам ушу. Кыргызстанга барып өзүбүздүн деңгээлге. Кийин балдарым Россияда калып, Европада болсо дагы мен баары ошо колдон келишинче Кыргызстанга алып келтирип, кыргыз экенин жүрөгүнө ошо кыргыз деген патриот сезимди бекитип туруп, анан кийин башка жолго салам деп ойлойм да. Мисалы үчүн, анан менин оюмча биздин муун бүт эле ошентип ойлосо керек, бүт эле ошондой кылса керек деп мен ошого терең ишенем. Рахмат Кубаныч мырза. Диаспорада чынында эле бул кыргыз мекендештерине аябай пайдалуу иштерди жасап атыптырсыңар. Аябай көңүлүм сүйүнүп калды. Ушундай сонун билимдүү кыргыз деген жүрөгү бар жаштар бар экени бизди кубандырат. YouTube каналдан Кыргызстандан көрүп атса дагы алар дагы кубанып калды деп ойлойм. Ошол ишиңерге ийгилик. Анан Кыргызстанга салым кошуп тургула. Жүрөгүңүздөр менен дагы. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, биз Москва шаарында мына ушундай билимдүү, жакшы жаштарыбыз менен тааныштырып атабыз. Эмдиги көрсөтүүдө көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.